Манас районунда жол кырсыктарын алдын алуу максатында айдоочуларга карата рейдтик иш-чара өткөрүлүп, мас абалында унаа башкарып бара жаткан айдоочулар кармалды. Райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан жол эресин бузган айдоочу наркологиялык борбордон текшерүүдөн өткөрүлдү. Наркологиялык текшерүү учурунда айдоочунун спирт ичимдигин ичип рулга отургандыгы тастыкталды. Эгер арак ичсе, монтип агарып кетет. Эгер арак ичпесе, же пиво ичпесе, же какой-то наркотический жана таблеткаларды ичпесе, бул ушундай контрольный болуп экөө тура берет. Өңү өзгөрбөйт. Ичилсе монтип өзгөрүп калат. Айдоочунун кайдыгерлиги, жоопкерчиликсиз мамилеси жол кырсыгынын кесепетине алып келет. Тилекке каршы айдоочу өз күнөөсүн мойнуна алгысы келген жок. Мен урлайдыган ичкен жокмун. Кече мисалы тойго баргам, кече тойдон чыктым. Анан азыр похоронго бараткам. Өзүм машинам бузулуп калган, жолдош балам машинадан турап, аны тежем бар, келинчем бар базарда ошо менен арып айылга барам деп калдым. Өзүм бир тууган тайкемден тайжемге зөөлөп атат. Апамдар күтүп атат дейт. Жол эрежесин бузган айдоочуга карата протокол түзүлүп, унаасы айып короосуна токтотулду. Рейдтин жүрүшүндө Lexus автоунаасы токтотуп текшерген учурда автоунаанын айдоочусун наркология бөлүмүнө алып барганда анын мас абалда экенин наркология бөлүмү аныктап берди. Ошого байланыштуу айдоочуга тиешелүү чара колдонулду. Рулдагы айдоочу аталышындагы рейдтик иш-чара учурунда райондогу автоунаалар текшерилип, айдоочуларга жол эрежелерин так сактоосу эскертилди. Рейдтин негизги максаты жол кырсыгын алдын алуу жана болтурбоо, урматтуу айдоочу. Манас районунда жыл башынан бери жол эрежелерин бузган айдоочулар көбөйүп, 700дөн ашык протокол түзүлгөн. Мас абалында унаа башкарып бара жаткан 14 айдоочу аныкталган. Ошондой эле жол кырсыктарынын кесепетинен 15 адам денесинен ар кандай жаракаттарды алган. Бүгүнкү күндө Манас районунун аймагында жол транспорт кырсыгынын саны өсүп кетти. Бунун бирден бир себеби ушу мас айдоочулардын кесепетинен болуп атат да. Ушу мас айдоочулардын аныктоо максатында бизде күндү түнү рейдтик иш-чаралар уюштурулуп атат. Ошого карабастан бүгүнкү күндө Манас районунун аймагында 14 мас айдоочу кармалган. Ошо убакыттан пайдаланып айдоочулардан суранып кетчү нерсе, спирт ичимдигин ичкенде рулга отурбаш керек да. Эң өкүнүчтүүсү айдоочулардын жол эрежелерин сактабагандыгынын кесепетинен адам өмүрүн алган жол кырсыктары күн санап өсүүдө. Мындан улам Манас районунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырат. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Манас району.